Бул сахаба пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан азыркы хадисти риваят кылып айтып атат. Культу я Расулаллах, мен о Аллахтын элчиси деп Аллах субханаху ва тааладан сурадым, Аллах субханаху ва тааланын элчисинен сурадым деп атат. Эмне деп? Кулли фил ислами каулян ла ас'алу анху ахадан гайрак. О Аллахтын элчиси, мага исламдагы бир сөздү үйрөтүңүз, ислам дининдеги бир сөздү үйрөтүңүз, мен ал сөз жөнүндө сизден башка эч кимден сурабай турган болоюн дейт. Ушундай бир мага сөз үйрөтүңүз дейт. Ошондо Наби саллаллаху алейхи ва саллам Кул аманту билла фумма стаким. Аллахка ыйман келтирдим деп айтканда, андан кийин түз жүргүн дейт. Аллах Таалага ыйман келтирдим деп айт дейт. Андан кийин ошол ыйманыңда түз жүргүн деп айтат. Фумма стаким, кийин түз жүргүн дейт. Мына ушундайча кыскача болгон сөзүн айтат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам. Бул сахабасы, о Аллахтын элчиси, мага исламда бир сөз айтыңыз, ошол сөз жөнүндө сизден башка эч кимден сурабай турган болоюн деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан суранганда, пайгамбарыбыз эмне деген сөзүн айтып атат, урматтуу мусулман бир тууган? Аллахка ыйман келтирдим деп айт деді. Ыйман келтирдим деп айткын, андан кийин түз жүргүн деп жооп берет. Бул хадисти имам Муслим рахимахулла өзүнүн сахихинде алып келген, урматтуу мусулман бир туугандар. Имам Муслим рахимахулла өзүнүн сахихинде 38 номерде алып келет. Хадистин кыскача мааниси, урматтуу мусулман бир туугандар, мына ушундайча. Биринчиден, урматтуу мусулман бир туугандар, бул хадисти бизге жеткирип турган сахаба, кыскача айтып өттүк, бул Абу Амр, же болбосом Абу Амра куньясы. Суфьян ибн Абдилла ас-Сакафи деген сахаба. Суфьян ибн Абдилла ибн Аби Раби'a ибн Малик ат-Таифи ас-Сакафи радияллаху анху. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын, алымдар айткандай, Ибн Хаджар рахимахулла жана башка сахаба, жана башка имамдар, алымдар айткандай, бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан хадис риваят кылган белгилүү сахабалардан. Ва кана амилан ли Умар ибн Хаттаб радияллаху анху. Бул сахаба Умар радияллаху анхунун кызматчысы болгон. Умар радияллаху анху халиф болуп турган мезгилинде Таиф деген шаар бар, Мекке тарапта. Меккеден бир канча узактыкта жайгашкан Таиф деген шаар бар, ошол тарапка Умар радияллаху анхунун кызматчысы болуп дайындалган. Бул сахаба айтканыбыздай пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан хадистерди риваят кылып бизге жеткирген, мына ушундайча белгилүү болгон сахабалардын бири, урматтуу мусулман бир тууган. Андан кийин, урматтуу мусулман бир туугандар, хадисибизге бир аз кененирээк токтоло турган болсок, бул хадис чындыгында Ал-Имам ан-Навави рахимахулла ушул 40 хадис аттуу китебинде алып келип тургандай, сөзү кыска. Биз бул китепти окуп атканыбызда ар дайым айтабыз. Сөздөрүндө кыска эле сөздөр, бирок маанилери өтө терең болгон хадистер. Алымдар айткандай, Ал-Кади Ияд рахимахулла айтат, ошол алымдардын бири. Hada min jawami'i kalimihi sallallahu aleyhi ve sellem
وهو مطابق لقوله تعالى الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا дейт. Бұл азыркы биздин хадисибизде ыйман келтирдим деп айтып кийин түз жүргүн деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бул хадиси пайгамбарыбыздын кыскача болгон бирок мааниси өтө терең болгон хадистеринен дейт. Ал-Кади Ияд рахимахулла. Жана ошондой эле бул пайгамбарыбыздын сөзү Аллах Тааланын Фуссилат сүрөсүндө келген 30-чу аятына, 30-чу аятта келген Аллах Тааланын сөзүнө дал келет дейт. İnşallah al ayatты алабыз. Аллах Таала инналлазина қалу раббуналлах сумма истақаму деп туруп айтып туруп кийин эмне дейт? Раббибиз Аллах деп ыйман келтирип айтып, андан кийин түз жүргөндөр деп туруп Аллах Таала ошол адамдардын сыйлыктарын, соопторун баяндайт. Кудум ошол аятка дал келген хадис мааниси өтө терең болгон хадис деп айтат. Жана ошондой эле Al-Munawi rahimahullah же болбосом Al-Manawi rahimahullah бул имам дагы айтат, бул алым. Wa hadha min bada'i jawami'il kalim дейт. Faqad jama'ata jami'a ma'anil iman wal islam i'tiqadan wa qawlan wa amalan дейт. Бул алым айтат, азыркы хадис, 21-чи хадис, азыркы биз окуп турган бул пайгамбарыбыздын ушунчалык мааниси терең болгон таң калыштуу хадистеринен дейт. Бул ушул эки сөзү дейт пайгамбарыбыздын ыйман келтирдик деп айткан, андан кийин түз жүргөн, ыйман келтирдим деп айтып андан кийин түз жүргөн деп айткан ушул эки сөзү дейт. Эки сөзү ыймандын, исламдын бүт бардык маанилерин өз ичине камтып алган сөз дейт. Ушул эки сөз. İ'tikadan, etiqad jagынан bolsun, akida jagынан. Wa qawlan, söz jagынан bolsun, wa amalan, amal jagынан bolsun deyt. Бүт исламды, ыйманды өз ичине камтып ала турган хадис деп айткан. Көрдүңүзбү? Жана ошондой эле Ибн Дакикин ал-Ид рахимахулла айтат. هذا من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم فإنه جمع لهذا السائل في هاتين الكلمتين معاني الإسلام والإيمان كلها فإنما أمره أن يجدد إيمانه بلسانه متذكرا بقلبه وأمره أن يستقيم على أعمال الطاعات والانتهاء عن جميع المخالفات. İbn Daqiqin al-Id rahimahullah azırkı hadistin ordun bayandap айтат. Канчалык бул хадистин керектүү хадис экендигин баяндап туруп айтып атат. Эмне дейт? Бул хадис пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга берилген мааниси терең болгон хадистерден. Бул хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ушул эки сөзү менен бүт ислам, ыймандын баарын жыйнап туруп айтып койду деп атат. Кантип ошол сахабасына сураган, азыркы сахабасына Суфиян ибн Абдилла ас-Сакафиге эмне дейт? Ага ал ыйманын жаңыртуусуна буйрук берди дейт. Анткени ал ошол сөздү айтып сурап турганда мусулман болчу да. Мусулман абалында болчу. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ыйман келтирдим, Аллахка ыйман келтирдим деп айт деп ыйманын жаңыртууга буйруп атат. فإنه أمره أن يجدد إيمانه بلسانه. Тили менен ыйманын жаңыртууга буйрук берди. Мутазаккиран биқалбихи. Жүрөгү менен эске туткан абалда. Жүрөгү менен эстеп, башкача айтканда жүрөгү менен ишенип, терең ушундай бир i'tiqad менен ишенип туруп, тили менен ыйманын жаңылоого буйрук кылды деп атат. Андан кийин урматтуу мусулман бир тууган ва амараху ан ястақима ала а'мали таат. Андан кийин ошол диндеги ибадаттарга, амалдарга түздүк менен түз жүрүүсүнө буйрук кылды деп атат. Түз жүргөн депчи. Жана вал интиха ан жами'ил мухалафат. Жана ошондой эле бүт диндеги кайтарылган амалдардан тыйылып жүрүүсүнө буйрук кылды деп атат.
Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям азыркы кыскача болгон хадисинде, урматтуу мусулман бир туугандар, ыйман, Аллахка ыйман келтирдим деп айт деди, андан кийин түз жүр деди. Көрдүңүзбү бул хадистин канчалык маанилүү хадис экендигин алымдар кандайча баяндап атышат. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, бул хадистин маанилүүлүгү динибизде же болбосо алымдардын алдында мына ушундайча белгилүү, урматтуу мусулман бир туугандар. Андан кийин хадистин маанисине токтоло турган болсок, бул сахаба азыркы Суфьян ибн Абдилла радияллаху анху Аллахтын элчиси, о Аллахтын элчиси, мага исламда бир сөз үйрөтүңүз, ошол сөздү сизден башка эч кимден сурабай турган болоюн деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан сурап атат. Мага ушундайча жеткиликтүү айтыңыз деп атат, башкача айтканда. Эми сизден кийин башка бирөөгө барып сурабай турган болоюн деп атат. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне деп жооп берип атат? Аллахка ыйман келтирдим деп айт деп атат. Аллахка ыйман келтирүү, урматтуу мусулман бир туугандар, Аллахка ыйман келтирдим деп айт деп атат да. Аллахка ыйман келтирүү кандай, урматтуу мусулман бир туугандар? Бул Аллах субханаху ва тааланын жалгыздыгына, башкача айтканда, Аллах субханаху ва таала өзүнүн эгелигинде, рубубиясында, жана ошондой эле Аллах таалага кулчулук кылууда, ал затка, жана ошондой эле Аллах таала ысым сыпаттарында, жана башка өзүнө тиешелүү болгон нерселердин баарында жалгыз деп ыйман келтирүү. Аллахка ыйман келтирүү бүт Аллах таала эмне нерсе Аллах таалага тиешелүү болбосун, кандай буйруктар болбосун, бүт баарын өз ичине камтыйт. Ошондой ыйман келтир деп атат. Бизден ыйман эмнени талап кылат? Мисалы, ыйман, урматтуу мусулман бир туугандар, биз ыйман келтирип турганда жүрөгүбүз менен дагы ыйман келтиришибиз керек. Башкача айтканда, ыймандын аныктамасы кандай? Баарыбызга белгилүү. Ыймандын аныктамасы ал жүрөк менен болгон ишеним. Аллах таалага болгон ыйман келтирүүдө болсун, башка диндин негиздерине тиешелүү болгон ыйманда болсун, эң биринчи жүрөктө ишеним пайда болуш керек. Эгерде жүрөктө ишеним болбой эле тилде айтып койгон болсочу, жок, ал ыйман болуп эсептелбейт. Анткени ыйман эң биринчи жүрөктө табылыш керек. Жүрөктө эле табылып койсо жетиштүүбү? Жок, ал да жетишсиз. Жана ошондой эле айтканыбыздай, тили менен айтып койсочу? Жок. Тил менен айтса дагы, айтып койсо деле жетишсиз, ал деле жетпейт. Демек, жүрөк менен ишенип туруп, андан кийин тил менен тастыкташ керек, урматтуу мусулман бир туугандар. Жана ошондой эле андан кийин биз дене мүчөлөрүбүз менен ошол ыйманыбызды, жүрөктөгү ыйманыбызды, тил менен айтып турган ыйманыбызды тастыкташыбыз керек. Ыйман ушул. Ошон үчүн ыйман бул жүрөктөгү ишеним, жана ошондой эле тилдеги тил менен тастыктоо, жана бүт дене мүчөлөр менен амал кылуу деп айтылат го. Ыйман эмне дегенде, ыймандын аныктамасында. Бүт ушул диндеги далилдерди карап көрө турган болсок, урматтуу мусулман бир туугандар, ыйман мына ушундай амалдардан турат. Жүрөктүн амалынан, тилдин амалынан, жана биздин дене мүчөлөрүбүздүн амалынан. Демек, биз Аллахка ыйман келтирдим деп айт дегенде мына ушул нерселерди түшүнүшүбүз керек. Андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям "Сумма стaqim" деди. Ыйман келтирдим деп айткын дагы, андан кийин эмне деп атат? Түз жүргүн деп атат. Түз жүр деп атат. Түз жүрүү деген бул кандай, урматтуу мусулман бир туугандар? Түз жүрүү деген бул Аллах субханаху ва таала Куранда айткандай, "Фастaqim кама умирта". Сен буйрулганыңдай түз жүр. Аллах сени кандай буйруп атат? Жана ошондой эле Наби саллаллаху алейхи ва саллям сага кандай жолду көргөзүп койду? Дал ошондой түз жүрүш керек. Биз өзүбүз каалагандай эмес, урматтуу мусулман бир туугандар. Же болбосо бирөөлөр каалагандай эмес, Аллах буйругандай түз жүрүшүбүз керек.
Башкача сөз менен айта турган болсок, Алла субханаху ва тааланын дининдеги буйруктардан чыкпай, ошол буйруктарды аткарып түз жүрүшүбүз керек. Анткени түз жүрүү дегенде ар ким ар түрдүү түшүнүшү мүмкүн. Бирок ал ар кимдин түшүнүгү ал туура эмес, ал эгерде туура келбеген болсо шариятка. Аллах айткандай, Аллах буйругандай түз жүрүү. Алла субханаху ва таала эмнени буйруп турган болсо, урматтуу мусулман бир туугандар, ошол буйруктарды аткаруу. Аллах таала эмнеден кайтарып турган болсо, кайсыл нерсеге тыюу салып турган болсо, ошол нерседен четтенип түз жүрүү. Мына ушул түз жүрүүнүн мааниси, урматтуу мусулман бир туугандар. Алла субханаху ва таала жанакы жогоруда эскерген аятыбызда айтат. Фуссилат сүрөсүнүн 30 аятында. Ошол Аллах таалага ыйман келтирип, бүт диндеги талап кылынган амалда нерселердин баарына ыйман келтирип, андан кийин түз жүргөн адамдардын акыбетин, сообун, сыйлыгын баяндап туруп айтат. Инналлазина қалу раббуналлаху сумма истақаму تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Allah aytat. Albatta bizdin Rabbimiz Allah deb aytıp, Allah Rabbimiz deb iman keltirip, andan keyin tüz жүргөн pendelerimiz deb atat Allah Taala. Tetenezzalu aleyhimul melaike. Al periştelerimiz, al pendelerimizge perişteler düşüp kelet deb atat. Perişteler düşüp kelet, oşol tüz жүргөн bul dünyada Allah Taala Rabbimiz bizdin dep turup, oşol imandarında keyin tüzdüktü karmanıp ötkön adamlarga perişteler düşüp kelet deyt. Alımlar aytkanday, kayсыл жерлерде түшөт периштелер? Ал Allah subhanahu wa ta'ala bul жерде жалпы түрдө айтып койду. Бир орунду баяндаган жок, ушул жерде гана түшөт депчи. Демек алымдар айткандай, периштелер кайсыл жерде түшүү керек болгон болсо, же болбосо периштелер кайсыл жерде түшүш керек боло турган болсо, ошол жерлерде периштелер түшүп келип, жанакы түз жүргөн адамдарга айтат. Мисалы алымдар айткандай, ажалы бүтүп, бул дүйнөдөн кайтыш болуп кетип аткан учурунда өлүм төшөгүндө жатып турган, өлүмдү күтүп, ажалын чыгарып кетүүсүн күтүп жаткан мезгилде периштелер түшүп келип айтат. Ошол периштелер түшө турган орундардын бири, урматтуу мусулман бир туугандар. Бул дүйнөдөгү биздин өмүрүбүз бүтүп, Аллах субханаху ва тааланын алдына карай кетип бара жаткан учурда, өлүм төшөгүндө жаткан кезибизде ошол периштелер түшүп туруп, ал кандай адамдар? Айтканыбыздай, Раббим Аллах деп хадисте айтылгандай, андан кийин түз жүрүп өткөн адамдарга ушундай периштелер түшөт деп атат. Эмне деп айтат алар? Алла тахафу. Коркпогула. Эч качан келечектен коркпогула деп айтат дейт. Анткени адам бул дүйнөдөн өмүрү бүтүп кетип атканда, акыретим кандай болот, ал дүйнөм кандай болот, тиги дүйнөм кандай болот деп ушунчалык коркууда болот да, өлүм көзүнө көрүнүп турган мезгилде. Эми ошол мезгилде периштелер келип туруп түз жүргөн адамдарга эмне деп айтат деп атат, сүйүнүч берет. Алла тахафу, коркпогула келечектен деп айтат. Вала тахзану, капаланбагыла эч качан деп айтат. Алымдар айткандай, силер бул дүйнөдө жасап өткөн нерселериңерге эч качан капаланбагыла, кайгырбагыла деп айтат. Ва абширу бил жаннатиллати кунтум туадун дейт. Жана силерге уадаланып келе жаткан бейиш менен сүйүнө бергиле, кубана бергиле деп айтат периштелер. Ошол өлүм төшөгүндө жаткан пендеге ушундайча сүйүнүчтүү кабарларды берет, урматтуу мусулман бир тууган. Түз жолдо өтүп, эмне бул дүйнөдө, бул жашоосунда диндеги түздүктү карманып өткөн адамга периштелер түшүп келип, мына ушундай сүйүнүчтүү кабарларды айтат. Силер эч качан коркпогула, өткөн нерселериңерге эч качан кайгырбагыла, жана силерге уадаланып айтылып келе жаткан бейиш менен кубана берсеңер болот деп айтат. Эч качан капаланбагын деп айтат.
Мынакей урматтуу мусулман бир туугандар, динде түз жүрүп өткөн адамдын сообу. Бул дүйнөдөн ошол ажалы келип турган мезгилде Алла субханаху ва тааладан мына ушундайча сүйүнүчтүү кабарлар келет. Алар дагы эмне дейт? Аяттын андысында келет: "Инналлазина қалу раббуналлах, сумма истақаму, татаназзалу алейхимул малаикату алла тахафу ва ла тахзану ва абширу бил джаннати аллати кунтум туадун. Нахну аулияукум фил хаятид дунья." Биз силердин бул дүйнөдөгү жана акыреттеги биз силердин досторуңарбыз деп айтат периштелер. Эч качан капаланбагыла деп туруп. Нахну аулияукум фил хаятид дунья ва фил ахира. Валакум фиха ма таштахи анфусукум. Силер эми бейишке барсаңар, ал бейиште силердин көңүлүңөр эмне нерселерди каалаган болсо, бүт ошол нерселердин баары болот дейт. Валакум фиха ма таштахи анфусукум валакум фиха ма таддаун. Силер эмне нерселерди каалап, эмне нерселерди жактырып турган болсоңор, бүт ошол нерселердин баары силер үчүн даяр деп айтат. Нузулан мин гафурур рахим. Бул нерселер, бул сыйлыктар, урматтуу мусулман бир туугандар, кечиримдүү, ырайымдуу Раббиңер тарабынан силерге даярдалган эмне дейт? Ошондой бир зыяпат иретинде дейт. Раббиңердин белеги дейт силерге, мына ушундайча силер жыргай турган нерселер дейт. Мээримдүү, ырайымдуу болгон дейт. Жана ошондой эле Алла субханаху ва таала Ахкаф сүрөсүнүн 13-14 аятында дагы айтат: Инналлазина қалу раббуналлах, сумма истақаму, фала хауфун алейхим ва ла хум яхзанун. Улаика асхабул джаннати халидина фиха жазаан бима кану яъмалун. Аллах айтат: Раббибиз Аллах деп. Кудум хадисте келгендей айтылып атат, урматтуу мусулман бир туугандар. Раббибиз Аллах деп айтып, башкача айтканда, Раббим Аллах деп ыйман келтирип, бүт ыйман кандай талап кылынган болсо, дал ошондой ыйман келтирип, урматтуу мусулман бир туугандар. Жанакы биз түшүнбөйлү, көчөдөгү элдер түшүнгөн ыйман бар го. Жөн эле тил менен айтып койсоң, же болбосо жүрөгүңдө эле сен жүрөгүң тазабы, болду сен ыймандуусуң депчи. Жок, ал ыйман эмес. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям азыркы хадисибизде дагы ыйман келтирип, андан кийин түз жүр деп атат. Айтканыбыздай, Аллах айткандай, Аллах буйругандай түз жүрүү. Мына ушул ыйман. Аллах азыркы аятта эмне деп атат? Раббибиз Аллах деп айтып, андан кийин түз жүргөндөр фала хауфун алейхим. Бул адамдарга эч кандай коркунуч болбойт деп атат. Бул адамдарга, урматтуу мусулман бир туугандар, кабырында болсун, бара турган мүрзөсүндө болсун, же болбосо кыяматта болсун, же тиги дүйнөдө болсун, эч качан ал адамдарга коркунуч болбойт. Мааниси мына ушундай. Фала хауфун алейхим. Аларга эч кандай коркунуч жок деп атат. Вала хум яхзанун. Жана ошондой эле алар эч качан капаланышпайт, эч качан кайгы капага батышпайт деп атат. Улаика асхабул джанна. Мына ошолор бейиштин элдери деп атат Аллах Таала. Динде ыйман келтирип, Аллахка ыйман келтирип түз жүргөн адамдар, мына ошолор бейиш элдери, бейишке кире турган адамдар деп атат. Халидина фиха. Ошол бейиште түбөлүк кала турган пенделер деп атат. Жазаан бима кану яъмалун. Бул бейиш аларга даярдалган. Азыркы кубанычтар, сүйүнүчтөр аларга эмне деп атат? Бул дүйнөдө жасап өткөн амалдарынын сыйлыгы деп атат. Демек, амал болуш керек, урматтуу мусулман бир туугандар. Түз жүрүү болуш керек. Анан анын сообу, сыйлыгы берилет. Биз бул дүйнөдө билебиз го, урматтуу мусулман бир туугандар. Бул дүйнөдө биз кимдин колунда иштебейли, кайсыл жерде бир жумуш жасабайлы, биздин жумушубуздун акысы качан берилет? Эгерде ошол жумушту аткара турган болсок, ошол ишибизди бүтүрө турган болсок, ошол ишибизди талаптагыдай аткарып аягына чыга турган болсок, ошондо биздин акыбыз берилет. Жөн эле бул пенделер менен пенделердин ортосундагы мамиледе. Эми Алла субханаху ва таала дагы ошону айтып атат. Эмне бейиш силерге ошол силердин жасаган амалдарыңарга жараша берилет деп атат. Көрдүңүзбү? Анан кийин мусулман адам, мен мусулманмын деп туруп,
Allah Taala кечиримдүү, ырайымдуу деп туруп күнөөлөрдө жүрө бере турган болсо түз жүрбөйлү. Ал адамга, урматтуу мусулман бир тууган, чындыгында өкүнүч, ушундай бир жаман абалдар Аллах сактаган болсун. Анткени ал Аллахтын мээримин туура орунда колдонгон жок. Аллах мээримдүү кимге? Аллахка карай, ошол мээримдүү затка умтулган пенделерине. Аллах Таала кечиримдүү зат. Ошол кечиримге ылайык жүргөн адамдарга, урматтуу мусулман бир туугандар, динде жүргөн адамдарга, анан күнөөдө батып эч бир динде амал жасабай Аллах кечиримдүү десе, бул, урматтуу мусулман бир туугандар, бул Аллахтын кечиримин туура эмес орунга колдонгон адам болуп эсептелет. Аллах жанакы аятты айттык го биз. Фастаким кама умирта ва ман таба ма'ака ва ла татгау деп. Сен буйрулганыңдай түз жүргүн деп. Аллах кантип буйруп атат бизде? Диндин негиздери бар. Келиме, намаз, орозо, зекет, ажылык жана башка диндин негиздери. Ушул нерселерди бизде Аллах Таала кантип буйруп атат? Дал ошондой түз жүрүшүбүз керек. Ва ман таба ма'ак, сен менен бирге тобо кылгандар да дал ошондой түздүктө жүрсүн деп атат. Ва ла татгау, чектен ашпагыла деп атат. Жана ошондой эле Аллах Таала Фуссила сүрөсүнүн 6-аятында дагы айтып атат. Фастакиму илейхи деп. Аллахка карай түздүктө жүргүлө деп атат. Аллахка карап түздөнгүлө деп атат. Көрдүңүзбү? Демек, түздөнүүдө, урматтуу мусулман бир туугандар, биз жанакы нерсени туура түшүнүшүбүз керек. Диндеги буйруктарга карап түздөнүшүбүз керек. Биз өзүбүздүн каалообузга эмес, же болбосо бирөөнүн каалоосуна эмес, балким диндин буйруктарына жараша, диндин буйруктарына ылайык түз жүрүшүбүз керек. Демек, Аллах субханаху ва тааля азыркы, урматтуу мусулман бир туугандар, азыркы биз айтып өткөн бир нече аяттарда динде түз жүргөн адамдардын артыкчылыктарын, алардын соопторун, алардын фазилетин, аларга даярдалган эмне артыкчылыктарды, соопторду, өзүнүн сыйлыктарын мына ушундайча баяндайт. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, биз бул хадистен жалпы пайдаларды, маселелерди алып баяндай турган болсок, алымдар айткандай, сахабалар, урматтуу мусулман бир туугандар, хадисте азыркы сахаба пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан сурап аткандай ушунчалык илимге умтулушкан. Пайгамбарга келип, мага ушундай бир сөз үйрөтүңүз, сизден башкадан сурабайын, ошол сөздү ушунчалык жеткиликтүү сөз үйрөтүңүз деп туруп, ушундай илимге умтулуп атышат. Көрдүңүздөрбү? Мындай мисалдар толтура бир канча хадистерди алып өттүк биз. Сахабалар ушунчалык илимге умтулган адамдар болушкан. Жана ошондой эле бул сахабадан биз ала турган маселе, урматтуу мусулман бир туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга ушунчалык мааниси терең болгон сөздөрдүн берилүүсү. Башкача айтканда, бул Аллах субханаху ва тааладан берилген нерсе да. Сөзү кыска, бирок мааниси терең болгон. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын чыныгы пайгамбар экендигинин далили. Жана ошондой эле биз бул хадистен алына турган маселелерден, урматтуу мусулман бир туугандар, аннал инсан янбаги лаху ан яс'ала анил илм as-su'al al-jami' al-mani' hatta la tashtabih alayhi al-ulum wa takhtalit. Бул хадистен ала турган маселелерибиздин бири, урматтуу мусулман бир туугандар, биз динибизден бир нерсени үйрөнө турган болсок, бирөөдөн бир нерсени сурайын, бул бир илим ээсинен бир маселе жөнүндө сурамакчы болуп турган болсок, биз эмне деп атат бул жерде? Ушунчалык так, даана сурашыбыз керек дейт. Себеби билебиз да, биз кээде суроолордун чеги жок. Бир суроону берет, анын кантип чектеп жооп берүүнү билбейт да, кыйын, оор ал.
Демек сурап жаткан адам ошол суроосунда так даана чеги көрүнгөн суроону сураш керек. Анткени азыркы хадисте караңыз сахабаны. Эмне деп атат? Сизден башкадан сурабай турган деңгээлде мага бир сөз айтыңыз деп атат. Эч кимден сурабай турган болоюн деп атат. Ушундай бир сөз айтыңыз деп туруп айтып атат. Демек мусулман адам дагы эгерде илим ээсинен бир нерсени сурай турган болсо, өзүнүн жашоосундагы кандайдыр бир зарыл бир нерсени сурамакчы болсо, демек ал адам эмне кылуу керек? Ошол суроосун эмне чектеп айтканыбыздай так анан даана суроо керек. Ошондо жооп дагы туура чыгат, урматтуу мусулман бир туугандар. Анан болбосо ар түрдүү же болбосо бир суроону ар тарабынан эле бере берген болсо, анын жообу дагы так анан даана чыкпайт. Бул дагы бул хадистен алына турган пайдалардан, урматтуу мусулман бир туугандар. Андан кийин шейх бул жерде шейх айтат: аннаман дагы алына турган маселелерден аннаман кассара фил ваджибат фамастакама. Эмне дейт? Бул хадистен алына турган маселелердин бири, кимде ким диндеги буйруктар бар го, важип амалдар, парз амалдар, милдеттүү болгон амалдар. Ошол парз, важип амалдардан кемчилдик кетире турган болсо, башкача айтканда толук аткарбай, кандайдыр бир кемчилдиктерди кетире турган болсо, фамастакама, ал адам түз жүргөн жок. Азыркы хадисте айтылгандай, түз жүр дегендей ал түз жүргөн жок, ал адам түз болгон жок ал. Бал хасала индаху инхираф, балким ал мындай бурулуп жүрдү, түз жүргөн жок ал. Мындайча айтканда акыйкаттан, важиптардан бурулуп кетти, ал аларды аткарган жок. Демек ал адам түз жүрөт деп айтуу мүмкүн эмес ал адам. Ал адам мен түз жүрөм деп айтуусу мүмкүн эмес. Көрдүңүзбү? Wal inhiraf takunu shiddatuhu biqadri ma taraka min al-wajibat aw fi'lin min al-muharramat. Адамдын азыркы биз айтып турган динде түз жүрүүсү качан бузулат? Эгерде ошол диндеги важиптарды аткарбай аткан болсо, кемчилдик менен. Кээ бирин таштап, кээ бирин кылып, кээде жасап, кээде жасабай, же болбосо баягы намаздардын деле мисалы үчүн парыздарына көңүл бөлбөй, кош көңүлдүк мамиле жасап, ушундай бир диндеги парыз амалдардын кайсыл биринде кемчилдик кетирип аткан болсо, демек бул адамдын түз кетип аткандыгында эмне бар? Ал түз кетип аткандыгында сөз бар, болду, ал түз кетип аткан жок ал адам. Же болбосо бул жерде айтып аткандай, же бир диндеги кайтарылган бир жаман амалдарды жасап атат. Күнөөлөргө түшүп атат мисалы. Арам нерселерде жүрөт, чоң күнөөлөрдө жүрөт мисалы. Же болбосо кичинекей күнөөлөрдү ар дайым жасап жүрөт. Бул адам деми азыркы хадистегидей Аллах субханаху ва тааля жанакы аяттарда айтып аткандай, бул түз жүрөт деп айтуу болобу? Шейх айтып атат, жок, ал адам түз жүргөн жок дейт. Ал адам түздүктү карманып атат деп айтылбайт дейт. Көрдүңүзбү, урматтуу мусулман бир туугандар? Биз ар дайым эмне кылышыбыз керек? Биз өзүбүз суракка тартышыбыз керек. Умар радиаллаху анху айткандай, бизди Аллах суракка тарткандан алдын, эртең биз өзүбүз сурала турган күн келүүдөн алдын өзүбүз сурашыбыз керек, өзүбүз жемелешибиз керек. Эгерде буйруктарды алсыз болуп аткан болсо, же бир кайтарылган амалдарда жүргөн болсок, ошол кайтарылган амалдарды жасап. Көрдүңүзбү? Дайым бул жерде айтып аткандай, аннаху ямбаги лил инсан ан ятафаккада нафсаху даиман. Ар дайым биз нафсибизди, өзүбүздү карап жүрүшүбүз керек. Хал хуа мустаким ау гайру мустаким. Мен туура эле жүрөмбү, түз эле жүрөмбү динде? Мен бузулуп бараткан жокмунбу? Мен сүннөттөн четтеп бараткан жокмунбу? Мен түз эле кетип атамбы деп өзүн ар дайым карап туруш керек. Ошон үчүн биз көп сабактарыбызда айтабыз го. Фатиха сүрөсүндө ихдинас сиратал мустаким деп неге тилейбиз? О Аллахым, мени түз жолуңа бекем кыл, же болбосо түз жолуңа баштагын депчи. Же болбосо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ар дайым о Аллах, о Роббим, менин жүрөгүмдү диниңе бекем кыл деп эмне үчүн сурайт эле? Анткени ниет
buzulup кетет. Адам түздүктөн тайып кетет. Ошон үчүн ар дайым Аллах Тааладан тиленүү менен бирге мусулман адам өзү түз жолдо кетип атабы, түз сүннөттө кетип атабы, бузулган жокпу кайсыл бир жерлерде. Ошону карап жүрүү керек деп атат. Фа ин кана мустакиман хамидаллах. Эгерде түз жолдо баратканын көрүп турса өзү алхамдулилла. Демек ал адам Аллах Таалага мактоо айтыш керек. Эми ушул жерден урматтуу мусулман бир туугандар, бир суроо. Адам өзүн кантип билет түз жолдо кетип аткандыгын? Өзүнө өзү карап эле, эгерде өзүнө жагымдуу амалдарда жүргөн болсо, же жашоосунда бир берекени, байлыктарды көрүп аткан болсо, демек мен түз жолдомун дейби? Жок, ал тараза эмес. Түз жолдо бараткандын таразасы, урматтуу мусулман бир туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, Куран сүннөт сахабалардын амалы менен, ошолордун түшүнүгү менен жана алымдардын, аиммалардын, имамдардын баяндоосу менен ошолорго карай түздөлүшүбүз керекпиз. Албетте далилге эмне сөйөнгөн абалда, далилге таянган абалда ошол алымдар менен биз өзүбүздүн түздүгүбүздү билебиз. Көрдүңүздөрбү? Сахабалар, аларды ээрчиген алымдар менен биз эмне түз жолдо кетип атабызбы же жокпу? Биз мына ушул нерсени билебиз. Аны өзүбүзгө карап же бирөөгө карап билине турган нерсе эмес. Шейх айтып атат ошон үчүн бул жерде түз кетип аткан болгон болсо эгерде, анда Аллах Таалага мактоолорду айтсын дейт. Жана Аллах Тааладан эми ошол түз жолунда бекем жүрүүнү тиленсин деп атат. Эгер мустаким болбосочу, түз жолдо баратпаган болсочу, андай болсо ваджаба алейхил истиқама, андай болсо түздөнүү керек. Түздөнүү важип болот. Биз ар бир күнүбүздө түздөнгөнгө аракет кылышыбыз керек, урматтуу мусулман бир туугандар. Ва ан юаддила сайраху илаллах деп атат. Аллах Таалага кетип бара жаткан жолун Аллахка карай түздөш керек. Көрдүңүздөрбү, урматтуу мусулман бир туугандар? Мисалы үчүн шейх айтып атат, ким намазды кечиктирип жүргөн болсо убактысынан, демек бул адам түз бараткан жок дейт шейх айтат. Эмне үчүн? Анткени ал намазды жоготту дейт. Ал намазга көңүл бөлгөн жок, ал адам түз болуп эсептелбейт дейт. Ким зекетин бербей атса дейт, ал адам дагы мустаким болбойт. Ал адам дагы түз бараткан адам эмес дейт. Анткени ал зекетти берип, зекеттеги важипти аткарып аткан жок. Зекетин жоготуп атат ал адам. Жана ошондой эле ваман я'тади алан нас фи а'радихим, ким адамдардын аброюна шек келдирип сүйлөп жүргөн болсо, ал адам дагы түз жолдо кетип аткан адам эмес деп атат. Эмне үчүн? Ли фи'лил мухаррам, арам нерсени жасап аткандыгы үчүн. Ким адамдарды алдап аткан болсо, ал дагы түз бараткан адам эмес. Көрдүңүзбү? Кимде-ким соодаса алды сатты да, ижарада болсун, бүт ушул нерселерди адамдарды алдап аткан болсо, бул адам дагы хадисте, азыркы биздин хадисибизде жана Аллах Тааланын аяттарында айтылган түздүк жолунда бараткан жок деп атат шейх. Көрдүңүзбү, урматтуу мусулман бир туугандар? Ошон үчүн мусулман адам, урматтуу мусулман бир туугандар, бул баарыбызга тиешелүү. Өзүмө жана ар бир мусулман бир тууганга, аял киши болсун, эркек киши болсун, айтарыбыз ушул. Биз кайсыл орунда болбойлу түздүктү билип, ошол түздүккө карай оңдонгонго аракет кылышыбыз керек. Мына ушул. Ошон үчүн баягы түздүк же болбосо акыйкат, момун адамдын, ыймандуу адамдын жоготкону дейт го. Жоготкон нерсеси. Аны кайда тапкан болсо, ошол жерден алып, түздөнүп, түздүктү карманып кеткенге аракет жасоо керек. Анткени адам кээде болбосо кээде ката кетирип, эмне түздүктөн адашып калуусу мүмкүн. Ошон үчүн Аллах субханаху ва тааладан тиленүү менен бирге, урматтуу мусулман бир туугандар, ар дайым динибиздеги түздүктү үйрөнүп билүүгө. Азыркы биз айтып турган, урматтуу мусулман бир туугандар, диниңдеги түз жүр деген пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын буйругу, мусулман бир туугандар, бул жөн эле келип калбайт. Биз ойлобойлу, бул түздүк дегенде болду, эми азыр уктум, эми түз жүрүү керек экен депчи. Ооба, ушул. Бирок ошол түздүктү биз кантип туура түшүнөбүз, кантип туура алып кетебиз? Бул бизден чоң аракеттерди талап кылат, урматтуу мусулман бир туугандар. Биз үйрөнүшүбүз керек. Ишенимдеги түздүк кайсыл жерде?
Адам канткенде акыйдада, ишенимде, i'тикадта түз жүрөт. Канткенде түз ыйман келтирет. Канткенде Алла субханаху ва таалага туура түздүк менен ыйман келтирет. Канткенде периштелерге туура ыйман келтирет. Канткенде китептерге түздүк менен тууралыкта ыйман келтирет мисалы. Көрдүңүзбү? Биз ушул нерселерди үйрөнүшүбүз керек. Канткенде биз пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга туура ээрчийбиз. Туура түздүк менен канткенде ээрчийбиз. Бул нерселерди үйрөнүп билишибиз керек. Көрдүңүзбү азыркы сахабаны пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга келип кандайча сурап атат. Кудум ошондой биз дагы Аллахта илимди, Аллахты таанып, пайгамбарды таанып, динди таанып ушундай бир илимдерге аракет кыла турган болсок, ошондо биз айтып турган азыркы түздүктү билгенге аракет жасаган болобуз. Анан биз ошол түздүктө жүрө алабыз, урматтуу мусулман бир туугандар. Болбосо адашкан жолдор толтура. Аллах Таала Кур'анда айткандай: "Ва анна хада сирати мустaqima fattabi'uhu" деп атат. Бул менин туура жолум, түз жолум деп атат Аллах Таала Кур'анда. Fattabi'uhu, ошол жолго гана ээрчигиле деп атат. Түз жолго гана. Ва ла tattabi'us subul, ал эми адашкан жолдорго ээрчибегиле деп атат. Адашкан жолдор деп көптүктөр менен айтып атат. Анткени сүннөттөн адашкан жолдор аябай өтө көп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам хадисинде айтып койгон, урматтуу мусулман бир туугандар, 72 адашкан топ болот менин үммөтүмдө деп. Бардыгы ошол пайгамбардын сүннөтүнө ээрчип атам деп айтат. Сиз ошол 72 топтун баарына барып сурасаңыз, биз жанакы пайгамбар айткан бир тууралыктагы түздүктөгү жамаат бизбиз деп айтат. Бирок пайгамбардын сүннөтү ошол 73 топтун бирөөсүн гана кабылдайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткандай ошол хадисинде. Баары тозокто бирөө бейиште дебедиби? Демек пайгамбарыбыз адашкан жолдордун көптүгүн баяндап 72 топ деп атат, 72 жол бар деп атат. Аллах Таала да азыркы сөзүндө "Вала таттаби'ус субул" деп атат. Адашкан жолдорго ээрчибегиле деп атат. Эмне кылат? Фатафаррака бикум ан сабилихи, ал жолдор Аллахтын жолунан силерди адаштырып коет деп атат, урматтуу мусулман бир туугандар. Көрдүңүздөрбү? Демек адашуунун жолдору көп. Адашуунун жолдору эмне аябай көп. Жана ошондой эле акыйкатсыздыктар дагы, батыл нерселер дагы ошончолук көп болот. Акыйкат, чындык аз болот. Бирөө гана болот да, анткени акыйкат бирөө гана. Акыйкат бирөө гана, бирок адашкандык толтура. Аллах Таала айтып атат, адашкан жолдорду ээрчибегиле деп, адашкан жолдорду көптүктүр менен эскерип атат Аллах субханаху ва таала. Ошон үчүн урматтуу мусулман бир туугандар, сөзүбүздү жыйынтыктап айта турган болсок, бул хадисибиз 21 хадис сиз менен бизден, урматтуу мусулман бир туугандар, туура ыйманды жана ошол туура ыйманда түз жүрүүнү талап кылат. Түз жүрүүнү талап кылат. Ыйманда түз жүрүүнү айтканыбыздай, Аллах буйругандай. Биз диндин бардык амалдарында түз жүргөнгө, ошол пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүнө карап түздөнгөнгө аракет кылып, ошол жолдо бекем болушубуз керек. Алла субханаху ва таала баарыбызга жардам берсин. Валлаху алам ва саллаллаху ва саллама аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.